Ырчы Данияр Эрматовдун автоунаасын талкалап кетишти. Кечээ түнү Ырчы Данияр Эрматовдун автоунаасынын терезесин белгисиз адамдар талкалап кетишкен. Бул тууралуу Барометр чекиткейчи сайтына ишенимдүү булактар кабарлашты. Күбөнүн маалыматына караганда 13 майдан 14 майга караган түнү Бишкек шаарындагы кафелердин биринде өзгөн өнөрпөздөр чогулуп кезектеги шернесин өткөрүп ооз ачышкан. Кийин кетип баратышып Ырчы Данияр Эрматовдун унаасынын терезелери белгисиз адамдар тарабынан талкаланганын көрүшкөн. Аталган жагдай тууралуу Ырчы өзү комментарий бере элек. Булак Барометр чекиткейчи. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер! Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1x Bet ишенимдүү букмекер. Майы кызматкерлери менен мушташкан Ырчы Алтынай Жайнакова мени өкүндүргөнү үй бүлөлүү байкелердин тийишкени. 2 жыл мурда майы кызматкерлери телеканалдардын бири менен биргеликте Ош шаарында жол эрежесин бузган айдоочуларды токтотуп, алардын спирттик ичимдиктери ичкен же ичпегенин текшерип, тиешелүү чараларды колдонуу учурунда каршылык көрсөткөнү үчүн бир топко чейин эл оозуна алынган кыргыз эстрада ырчысы Алтынай Жайнакова жеке жашоосу жана алдыдагы пландары тууралуу Барометр чекиткейчи сайтына берген маегинде айтып берди. Саламатсызбы Алтынай, алгач өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатчылык, мен өзүм өзгөн жергесинин кызы болом. Чынын айтсам, жеке жашоомду сыр тутканды жакшы көрөм. Табиятыман ушундай окшойм деп ойлоп коем. Сырдуу болгонду жакшы көрөм. Өзүңүз учурда Ош шаарында турасызбы? Бишкекте жашап жатканыма 1 жылдан ашты. Ал эми буга чейин Ош шаарында турчумун. Учурда сүйүктүүңүз барбы? Жок. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Ырганды таштап салдыңызбы? Жок, ырдаганды таштабайм. Учурда чыгармачылыктын үстүндө катуу иштеп жатам. Буюрса, жакынкы айларда жаңы ырларга, клиптерге күбө боло аласыздар. Репертуарыңызда канча ыр, канча клип бар? Негизи азыр көп деп айта албайм. Анткени ырларымдын көпчүлүгүндө эски ырларды жаңылап ырдагам. Болгону 15 ыр бар. Алардын 4-өсүнө клип тартылган. Мындан ары жалаң жаңы ырлар менен иштешейин деп жатам. Чыгармачылыктын чыйыр жолуна аттанганыңызга канча жылдын жүзү болду? Эң алгач 2015-2016 жылдары ырдап чыга баштагам. Ортодо 1 жыл такыр иштебей туруп калдым. Буюрса, быйыл баш отум менен чыгармачылыкка кириштим десем да болот. 5-6 жыл аралыгында бир топ көрөрмандарды арттырдыңыз болуш керек. Көрөрмандарыңыздын аша чапкан учурлары болду беле? Ооба, аябай чоң аша чапкан кадамга барбаган көрөрмандар болбосо деле андай учурлар болуп турат. Азыр баары эле Instagram аркылуу болуп калбадыбы? Кээде жазгандарга жооп бербей койсоң, өлүлө жаман сөздөрдү жазып салышат. Анан неге мынтип жатасың десең, жакшы сөз жазсам көңүл бурбайсыз. Ушинтип жазууга туура келди деп чектен чыккандар көп эле болот. Өзгөчөлөнгөн көрөрмандарыңыздын жоруктарын издеп көрбөйлүбү? Андайларды айтпайбыз да. Бир эле мени өкүндүргөнү үй бүлөлүү байкелердин тийишкени деп айта алам. Жеке концерт берейин деген пландарыңыз барбы? Албетте бар. Бирок жеке концертимди берүүнү кийинки жылга калтырдым. Анткени быйылкыга жетишпей калат экенмин. Быйыл жалаң жаңы клиптердин, ырлардын үстүндө иштеп, кийинки жылы күз айларында жеке концертимди берем буюрса. Бул чындыгында көпчүлүктү кызыктырган суроо болушу керек. Майы кызматкерлерине кармалган учурларда кандай чара колдонуп жатасыз? Акыркы 2 күндөн бери 6-7 жолу кармалдым. Эмнегедир алар мени жакшы кабыл алышат, таанып калышыптыр. Өзүңүздүн карындаш турбайсыңбы деп кээде тамашалашып сүйлөп калышат. Кээде жоңгона кечиримдүү деп айып бул жазбай жиберип коюшат. Көпчүлүккө белгилүү болгон жогоруда аталган майы кызматкерлери менен болгон чырдан кийин сизге ылакап аттар да коюлганын, сын пикирлер айтылганын билебиз. Деги эле ошол учурдагы абалдан кантип чыктыңыз? Мен ал кезде аябай шамдагай болсом керек. Азыр кээде ойлонуп отуруп өзүм да таңыркап кетем. Себеби ошондой негативди көтөрүп турмун. Мен ошондой сыноого чыдаганыма таң калам. Бул да болсо мендеги күчтүү бир сапаттардан бири окшойт. Негизи эле жашоодо майдаланбай. Жашоодо өкүнүп калган учурларыңыз болду беле? Жок. Жогорудагы учур бир аз өкүндүрөт. Бирок баары бир өкүнбөйм. Маегиңизге чоң рахмат. Булак Барометр чекиткейчи.